Takvaçılık tuğrasında inşallah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytatken innel halale beyyinun ve innel haramı beyyinun. Çındığında adal nerse de belgülü, haramdağı nerse belgülü. Haram da belgülü, adal da belgülü. Emni için belgülü dese ankeni kat'i ulu kudretli Allah Taala Kur'an'da emni haram eken belgili aytıp koyunca. Oşol emezde subhanallah emni eken, bunda emni adal eken da belgülü eken. Demek Müslüman subhanallah şu adal men haram ayva göngül buruş gerek. Emni üçün dese ankeni har bir tulku boyunda, kiyiminde, negizeli jaşoosunda, denesinde de gerek bolsa, haramdan bir kichine nerse kirgen bolsa, al dene tozok koğana layık doğup koyat. Oşol emezde kimdin içkeni, jegeni haram bolsa, anın duaları kabul bolboyt. İbadatlar kabul bolboyt. Oşol sebebinen bardık ibadattın başında emne turatken tazalık turat. Namazdın başında da tazalık turat. Orozonun başında da tazalık turat. Zekette de tazalık turat misalı. Bir adam haramdan tavat. Bирок sadaka берет. Sadakası kabul emesken. Anın salgan meçitinden soğup жок экен. Медресесинен soğup жок экен. Ал суу ала албайт аны. Салгы салып койду, тимеле алтын менен бөлөп койсун. Бирок haramdan табылган болсо, эч качан кабыл болбойт анысы. Bir tamak жасап, тамакка тузун ачуу кылып салса, же болсо ачуу нерсени да көбөйтүп кошуп сала турган болсо дейли. Же болбосо мейли, Кудай сактасын, ошо тамактын үстүнө бир нажас түшүп кала турган болсо, кандай эле ошо тамактын кадыры жоголгондой, арам нерсе ибадатка кире турган болсо, ошонун эмнескен акыйкаты жоголот экен. Же болбосо Алланын алдында субхана кадыры жок экен. Чындыгында адалдагы ырыскы, арамдагы ырыскы. Алла Тааланын өзү ушундай зат экен, ким кайсы жол менен табышты ниет кылган болсо, Алла ошол жол менен ошонун жолун чаап көрсөтүп кете берет. Bir adam жалаң взятка менен чоңоюп келатат. Bir adam каракчылык менен чоңоюп келатат. Bir adam subhanda бирөөнү шуулдан алдап кетип баратат. Бирөө мошенник болуп жүрөт. Эмне ал өзүнүн рызкысын ошол жол менен тандады. Алла кадыр некен ошол жолго чаап берип кете берет экен. Адам ошо менен кете берет экен. Кээ бирлерине суган ошол жугумду да болуп калат экен да. Бар го жугумду деген. Ошо менен үй салып, машина кылып, да нерсени жугуп кете берет экен. Бирок субханалла анын акыбети, анын мындай аркасына келип чыга турган жыйынтыгы ал бул дүйнөдө эле ошонун кордугун көрөт экен. Мисалы, bir adam арак сатат. Ошо менен байыды. Наркотик сатат. Ошо менен байыды. Бирок Алла Таала ушундай зат экен, субханалла, анын канча адамга кордук көрсөткөн болсо, ошо кордукту ошо өзүнүн үй бүлөсүнөн көрмөйүн Алла Таала субханалла жанын албайт экен да. Эң жаман нерсеси. Мына канча деген байкелер менен сүйлөшүп отурсаң деле баардык ай туура эмес кылыптырмын дейт. Көптөгөн бейгенин көрөм да. Эмне болсо ушундай азыр мына баламан көрүп атам. Же болсо жашоодо бакыт жок калган, үй бүлөсүндө бир эме болгон. Же болсо эмнекен карасаң балдары жалгыз бала болгон, жалгыз баласы өлүп калган. Эмнекен бул дүйнөдөн каар, Алланын каары ушул экен. Алланын каары ушул экен, ушул момундун дуасы ушул экен. Бир дагы аты мисалы арак саткан кишини, мактаган кишини көрдүңөр беле? Мисалы, силер билбешиңиздер мүмкүн, дебилериңиздер. Бирок арак ичкен үйлөрдүн ичинде ошол арак ичип келаткандагы каргаган аялды анан субханалла ушунда бир я Алла деп дуа кылган кичинекей баланы көргөн болсоңор, анда эмнекен арак сатып, же болсо жанагындай казино кылып, жанагындай субханалла бир нашарлар, наркотиктер сатып аткан адамдар эгерде ыйманы болсо ошол заман кайтып кетмек. Кээ бирлер уялбай дагы намаз окуп коет, арак сатат, намаз окуйт. Туура мен эми анын мойнуна намаз алынып калат деп айта албайм. Мен ичкен жокмун, сатып атам. Мен чеккен жокмун, сатып атам дегени менен ал кыяматта субханалла Алланын жообу тогор болот. Билесиңерби? Bir adam жаманга ниет кыла турган болсо,
ошону кылбай кала турган болсо бир соп жазылат, туурабы? Кыла турган болсо бир күнү жазылат дейт. Бирок мисалы бир адам жанагындай бир бирөөнү арак сатып койду. Анан кийин сатып алган адам ичти. Ошонун аркасынан канча күнөө зына кылды, киши өлтүрдү, үй бүлөсүн сабады, кордук көрсөттү, жанагындай болду. Канчадан ошол саткан адам ошо менен күнөө менен шерик. Экөө бип-бир опокшош. Ошол себептен субхан арам да белгилүү болду туугандар, адал да белгилүү. Арам деген эмне десе, бул Алла тыюу салган нерсе. Эми кимде-ким аракты, жанагындай бир нашаны, наркотикти, же болбосо жанагындай азыркы чыгып аткан химический болгон чыгарган жанагындай бир баш айлантуу нерселерди адал деп өзү чегип алып ушу деле мага болот десе, ал Кудай сактасын, ал имандан чыгып кетиши мүмкүн. Пайгамбар айтат, аракта шифа жок дейт. Арак баардык жаманчылыктын энеси. Мынакей карачы кандай жаман нерсе айтып атат экен. Эми карагыла. Кээ бирде таң кала бересиң мындай. Арактарга да ат коюп койгон болот го, байтик. Ана Манас деп коюп алыштыр го да. Арактын атын ушинтип коюп коет эмне ушундай. Биздин ата бабаларыбыз субханалла мындай эң улуу адамдардын тагай деп да коюп коюптур баягыда. Айттым бул эмеге мындай эң улуу адамдардын биз мындай эстеликтердин коюп, анын 100 жылдыгын, 200 жылдыгын, 300 жылын өткөзүп атабыз. Тиги жерде эң адамдардан буза турган, кыра турган, жок кыла турган, коомду өлтүрүп жок кыла турган нерсени атын коюп койгон да. Кудай сактасын. Эми карагыла, булай. Ана айтып аткан дагы Я'ламунна касирун минан нас. Эми субхана ошондой эле дейт. Анын ортосунда дейт. Анын ортосунда көпчүлүк адамдар билбеген күмөндүү нерселер бар дейт. Эми ушул жерге келебиз. Такыба адамдар арамды адал билет экен да, анын ортосунда күмөн. Жок. Ошону макру деп айтабыз биз. Макру. Кыргызча макру деп коебузбу? Ал макру деп коет турабы? Мына ошол күмөндүү нерселерден эмне кылышыбыз керек экен? Тартынуу жөнүндө айтып атат экен. Күмөндүү нерселер бар дейт. Ким ошол күмөндүү нерседен сактанса, ал адам бирала динин, абийирин сактап калыптыр дейт. Диниң сакталат. Диниң сакталат деген сөздү маани бергиле. Алымдар кээ бир китептерде ушуну жазыптыр. Иман келтириш парз дейт. Эң биринчи иман келтирбесең капырсың, турабы? Эми дейт, имандан дагы өткөн парз бар дейт. Имандан да өткөн парз бар десе, сураштыр, эмне десе, иманды сактап калуу деп айткан экен. Динге келиш кандай парз болсо, эми ошо динди сактап калыш андан өткөн парз экен. Көп адамдар динге келип туруп, эмнекен кадырын билбей, субханалла, кайра байгыл, көңгөн салабы, уйга жүгөн салабы дегендей, кайра байгыл барып, өз тас кейпин кийип, арак ичип кеткендер бар, чегип кеткендер бар. Эмнесе, ой, намаз окудум, пайда тапкан жокмун. Жок, булар субханалла, эмнекен бул өзүн өзү жоготту да, мындай айтканда. Өзүн жоготту, башка эч ким жоготкон жок. Өзү эле динин жоготту адам. Эми карагыла, динди сактап калышын демек арамдан сактаныш керек, күмөндүү нерседен сактаныш керек экен. Макрух тахрими арамга жакын бар, макрух таңзихи деген бар. Турабы? Мындай жеңил макрух бар, тахрим арамга жакын макрух бар. Демек ошолордон сактаныш керек экен. Күмөндүү нерселер дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан экен. Ким күмөндүү нерселерден алыстаса, анда ал динин жана намысын сактап калыптыр. Дагы бирөөнү айткан, чындыгында денеде бир үзүм эт бар, ал оңолсо баардык нерсе оңолот. Албетте ал бир үзүм эт жүрөк эмеспи деп суроо берген экен. Демек айтайын дегеним, ошол адамдардын күмөндүү нерселер адамдын жүрөгүнө субхана таасир берет. Иманыңа таасир берет деген сөз. Тамактан издегиле күмөндүү нерселерди. Бул арам болуп калыш коркунучу бар. Туура эгерде да мындай эмеде карасак, мына шариятыбызда мындай нерсе бар. Денени намазда таза болуш керек, туура? Кийим таза болуш керек. Эми субханалла алымдар айтты, так, денеге канчалык деңгээлде мындай нажасат тийип калса, кийимге тийип калса, намаз жарабай калат деп. Анан кийин суюк болсо, баягы бир эме, бир алакан болгон алаканын эме кылганча, а эгерде коюу боло турган болсо, мындан буяк орто бар го,
ушунча мындай бир 20 биздики канча 5 сомдо 5 сом мына ушул деңгээлде отурган болсо болот деди. Бир күнү имам Азам рахмат алейхи жолдо келатып караса мындай эмени имам Азамды көрүшкөн экен, денеси мындай сүрүп аткан экен. Сурайт экен: "Ыя, момундардын имамы, сиз айттыңыз го бул нажас тийип калса эч нерсе болбойт дедиңиз." Ооба дептир. Шариятта эч нерсе болбойт. Бирок такыбачылыкта бул намаз бузат деп айткан экен. Демек эмне экен, ошо күмөндүү нерсе дагы ошондой экен. Шудасыздар, кээ бир күмөндүү нерсе. Айтайын деген мисалга алса, биринчи вино бар, вино арам Биринчи вино эмне болду? Арам. Эмнеден арам болду вино? Мисалы Алла акыйкат арам деген туурабы? Биринчи ал вино эмне эле? Жүзүм болчу, алма болчу, өрүк болчу туурабы? Эми ал адал экен. Эми ачытты аны, эмне болду? Вино болду. Эми эмне болуп калды? Арам болуп калды. Эми винону дагы бир жолу башка нерсе кошуп туруп, анан кийин бир нече убакыттан кийин уксус болуп калат экен да. Мисалы, жүзүм уксусу болуп калат экен, алма уксусу болуп калат экен. Эми адал болуп калбадыбы? Адал болдубу? Силер ичип ойлоп аткан уксустун баардыгы ошентип жасалат негизи. Биринчи жана кандай кылат да, анан кийин аны кайрып менгенден кийин уксус болот алчы. Бир нече убакыттан уксус болуп калат. Күчүн жоготот, бирок уксус болуп калат. А пайгамбар айтат, уксус кандай сонун тамак деп атпайбы? Көрүп атасыздар кандай? Эми бирок субханалла, ошондой эле мисалы жеп аткан наныңарда, жеп аткан шоколадтарыңарда, дагы бир нерселерде мисалы ошол бир кошулмалар бар туурабы? Карасаң адамды эмне кылбайт? Мас кылбайт. Чынында мисалы чочконук анык болсо эми жок. Мисалы жанакы мезимдин дагы бир дарысы бар, эмне деген эле? Панкратин. Ошон 100% чочконук экенин билесиңер ошону? Ношпа жок, панкратин жок. Ия. Ошол 100% субханалла чочконун немесин жазылат. Биз болсо эмне ашказан дары болсо ичип атабыз. Тамак сиңирип ичип атат. Мезимде да ошондо бир 30%-инде бар. Ношпанын дагы эмесинде бар. Эми мисалы эмне көрдүң? Демек, ушундай бир күмөндүү нерселер боло турган болсо, карап этият болушубуз керек экен. Ошондо биз иншалла динибизди, эмне сактайт экенбиз? Абийирибизди сактап калат экенбиз, субханалла. Бул дүйнөдөгү абийир эчтеке жатпайт. Мисалы бүгүн бар эрте, мисалы мындай болот да, адамдар биз мындайбыз. Мына бүгүн мен жөнүндө айтат, мындай хайп деп коет го. Эрмек болдом кетти. Мисалы азыр мисалы ушунча вроде бы жакшылык кылып аткандайсың да. Бирок азыр бир нерсе туура эмес сүйлөсөм, жоксо бир нерсе туура эмес кыла турган болсомчу, ушул жерде азыр келип аткан миңдеген адамдар эмне болот? Мындай кайтып кетесиңер да. Ошондой экен, туйуң кактым бар да. Точно ошондой экен, опей деп турчу. Эмне кетем, уже баягы бук деп бурулуп калат экен да. Адамдар биз ушундайбыз. Бирок бул бир нече убакыттан кийин унутулат экен. Бул дене унутулат баардык нерсечи. Анткени сен өлөсүң, сенден кийин өлөт, унутулат. Унутулбай койбойт эчтеке. Бирок эртең кыямат деген бар да. Мен кыяматты мындай түшүндүрөм. Алла Таала субханалла кандай кылат? Кыяматта кандай чакырат дегенде, момундай чоң элестетип көр, чоң LED телевизор. Ал телевизор субханалла баш аягы билинбейт да. Тынайдын баласы Эрмек чыксын дегенде тых деп көрүнөсүң да. Адам атадан баштап кыямат күнгө чейин адам бардыгы көрөт. Эч ким көрбөй калбайт. Шерменделик ошол жерде да. Ошону өзүң көрүп алып, аз бир нерсем чыгып калбады. Андан муну көргөнсүң да башкалар чыгып калганынчы. Эми адамдар субханалла ошол күнү шерменде болуп калбайын дейт экен да. Абийир төгүлө турган күн бүгүн бул дүйнөдө эмес. Абийириң аз төгөлсө эртең мындай бетиң бетон кылып жүрө бересиң. Бирок тиги дүйнөдө абийир төгүлө турган болсо ал жерде башкача болот. Ошондо билинет, баягы кыпыңдаган ишин бар. Кыңыр иш кырчылда билинет деп субханалла, акыр түйү билинет бир нерсе. Бул дүйнөдө билинет турабы акыры? Тети 40 жыл муну өлтүрүп койгон нерсе сөөгүн таап алып, байкелерин кыматпай азыр. Билинбей койбойт экен да. Эми ошо кыямат күнү ошо телевизор болсо, кана эми биякчаңа тых дегенде, мен кылган жокмун деп айта албайсың да. Бул жерде экөө бар го Кироман Катибин экөөсү. Ал айтып атпайбы? Силерге уктабай турган, эс албай турган күзөтчүлөрдү коюп койт дейт. Бул экөө күзөтчү бул экөө. Бирөө оң жакта, бирөө сол жакта.
Кираман ва катибин. Бул экөө тарта берет. Булардын флешкасы бүтүп калбайт. Баланча терабайт эмес, субханаллах. Булардын флешкасы өмүрү бүтпөйт. Качан сен мен өлөм, аны ошондон кийин субханаллах жаныбыз кабыз болгондо акыры Азраилди тартып турган токтошот буларчы. Дагы бир жерде болсо, качан Алла Таала биздин жаныбызды алышка өкүм бергенде, жаныбызды алганга өкүм бергенде, бир периште келип, менин жаныма келиппи, сенин жаныңа келиппи, Алладан сурайт. О Алла, муну ичер турган суусу деп, акыркы тамчыңды оозуңа куят экен. О Алла, мунун сүрө турган өмүрү дейт экен. Акыркы саатың тык деп коюп жүрөт экен. О Алла, мунун өлүмү деп бир эме келет экен дагы. Ана ошондой өлүм сааты келди дегенде, денебиздеги болгон периштенин баардыгын чыгып кетет экен да биз эч нерсе жарабай калат экенбиз. Ошондо биздин денебизде 21 периште, кээ бир алымда 21 периште бар адамдын денесинде. Ошонун баардыгы чыгып туруп, акырында бул эки периште баягыл субханалла калат экен. Бул экөө турат экен. Бизди өкүрүп аткандар, кыйкырып аткандар, жууп аткандар баардыгы тартылат. Ана акырында субханалла качан бизди мүрзөнүн киргизип баргандан кийин бул экөө субханалла наама амалды эмне экен, баягы экөөнө берип коет да болду. Дагы бир эме деп аткан мүрзө киргизет деп аткан. Эми валлахи бул риваяттар. Айтайын деген нерсем, бул периштелер субханалла эң акырында кетет экен бизден. Чудасыздарбы? Эми ошол кыямат күнү бул флешканы салып коет. Тых. Төрөлгөндөн өлгөнгө чейин күн түн Алла бардык нерсени билүүчү зат. Ошентип мону сен кылгансың, жок мен кылган эмесмин деп айта албайт экен. Дагы бир нерсеси таң каласың, адамга бул бетине лед телевизордон көрсөтсө, сен эрмек тетип, найдын баласы эрмек, сен ушуну кылгансың деп атса, мындай болот экен да. Карабайсыңар, сонун нерсе бар да, мындай бир сонун бир аят бар. Анда ушундай экен. Сен ушуну кылгансың десе, Алла мен кылган эмесмин дейт. Алла айткан, эй, пендем, ушуну кылгансың дейт экен, райым менен айтат экен, мээрим менен айтат экен. Баягы жок дейт. Жок мен кылган эмесмин. Мен мага жакын жолу экен. Эчтеке кылган эмесмин. Мен билбем, тааны эчтеке мен нөл болчумун дейт экен. Хорошо. Макул. Сен ушуга күбөң бар дейт. Жок күбөм дейт экен. Анда менин күбөм бар дейт экен Аллах Таала. Алла өзү айткан, мен күбөм бар дейт. Кана дейт экен. Кана. Деген мезгилде деген Алла оозду жаап коет экен. Көзүң ачылып калат. Анан кийин адамдын сол санына, бутунда бар, сол санга сүйлө дегенден батыр айткенде байкуш. Биз аларга дейт, өзүлөрүнүн мүчөсүн күбө катары коебуз дейт Аллах. Биринчи сол санын сүйлөйт экен да. Мына дейт, баландай кылган, тигиндей кылган дегенде, эй кургур, мен сени тозоктон сактап калайын деп атпаймынбы деп баягы адам кыйкырат экен денесинечи. Мен сени үчүн кылам. Жок дейт экен субхан. Бүгүн ачык нерсе, мен эч нерсени жашыра албайм дейт экен. Алла көрүп турат дейт. Ошондо адам, о Алла мени кечир дегенде, Аллах Таала мындай бир эме дейт, райым кылып жылмайып, ушундай бир сүйүнүп, ооба дейт, мен кечиримдүүмүн, мен сени кечирдим дейт экен. Карасаң кандай нерсе. Алланын райымы канчалык деңгээлде. Ошон үчүн бул дүйнө мусулман болгон кандай сонун, машалла. Күмөндүү нерседен тартыналыбы? Сак бололубу, машалла? Аракет кылабыз ушуга? Аллахумма салли ва саллим алейхи субхану хамдан анта астагфирука ва атубу илейк.